Эмне үчүн сенин ноутбугуң жай иштейт? Салам достор. Бүгүн дагы бир маанилүү суроого жооп беребиз. Эмне үчүн сенин ноутбугуң жай иштейт? Көпчүлүккө тааныш маселе ноутбук же компьютер жай иштейт. Бүгүн ошол себептерди жөнөкөй тил менен түшүндүрөм. Эң биринчи себеп бул RAM, оперативдик эс тутум, оперативная память, же болбосо оперативка деп коебуз. Бул RAMдын аз болушу. Эгерде сизде RAM аз болсо, бир убакта көптөгөн программаларды ачканда ал сөзсүз түрдө жай иштеп калат. Мисалы браузерде отуруп алып, 10-15 вкладканы ачып алып, анын үстүнө Photoshop, анын үстүнө дагы бир программа же оюн ачып алган болсоңор, анда система сөзсүз түрдө жай иштеп калат. Мындай убакта эмне кылыш керек? Жабылбаган керексиз программаларды жабыш керек. RAMды жок дегенде 8ге же 16га көбөйтүш керек. Экинчи себеп бул HDD'ни колдонуу. Эски компьютер же ноутбуктарда көбүнчөсү HDD орнотулган. Ал SSDге караганда жаңы чыккан 3 же 5 эсе жай иштейт. Windows же программа HDDден жүктөлсө, иштөө процесси көп убакыт алат. Эгер ушул себеп болсо, анда мунун чечими HDDни SSDге алмаштырсаң, бери дегенде 5 эсе бат иштеп калат. Жана кийинки үчүнчү себеп программалар жана автозапуск. Кээ бир программалар автоматтык түрдө кошулуп иштей берет. Telegram, Skype, OneDrive же болбосо ушул сыяктуу программалар автоматтык түрдө система күйгөндөн кийин сразу алдагы ошону менен бирге иштей берет. Алар башынан эле RAMды жана CPUну колдонуп, системаны жай иштеттирип коет. Бунун чечими диспетчер задачка киресиздер, task manager деп коет. Ошондон кереги жок автозапускта турган программаларды өчүрүп коесуздар. Төртүнчү себеп вирус же шектүү программалар. Вирус же шектүү программалар дагы процессор пайдаланып, же болбосо процессорду жеген учурлар болот. Биринчиден вирусту антивирус менен сканер жүргүзүп, шектүү программаларды өчүрүп салыш керек. Бешинчи себеп процессор эски же алсыз. Эски же алсыз процессор, мисалы Intel Celeron деп коет, Core 2 Duo көп тапшырмаларды тез аткара албайт. Айрыкча кийинки чыккан программалар үчүн күчү жетпей калат. Мунун чечими, эгер мүмкүн болсо, жаңы ноутбук же компьютер алуу, же болбосо жеңил программаларды колдонуу. Алтынчы себеп диск толуп калган. HDD же SSD 90%ке толуп калган болсо, система сөзсүз түрдө жай иштей баштайт. Кэш деп коет, убактылуу файлдар топтолуп кетет. Мунун чечими кереги жок файлдарды жана программалардан тазалоо. Мисалы CCleaner деген программа бар, ошону колдонуп тазаласа болот. Жетинчи себеп бул Windows жаңыртуу. Windows'тагы эски версия колдонулганда дагы жай иштеп калышы мүмкүн. Бул да себептердин бири. Мунун чечими Windows системасын дагы дайыма жаңыртып туруу. Экинчи жагынан Windows'у жаңыртып туруу ар кандай, бул мындайча айтканда, коопсуздукка дагы таасири тийгизиши мүмкүн. Ошол себептүү жаңылануу деген бул Windows'ту иштетип чыккандар, булар коопсуздук эшиктерин дагы жаап коюп турат. Ошол себептүү дагы сөзсүз түрдө дайыма жаңы системаны пайдаланганга аракет кылыш керек. Демек, ноутбуктун жай иштешинин негизги себептери бул эгерде RAM, оперативная память аз болсо, HDDни колдонуу, көп программалар ачылган болсо, вирустар, алсыз процессор, толгон диск жана жаңыртылбаган Windows. Бул маселелерди оңдогон болсоңуздар, кайра ноутбугуңуз тез иштеп баштайт. Кийинки видеодо башка кызыктуу темалар болот. Каналга жазылып, сөзсүз түрдө досторум менен бөлүшүп, жана кийинки видеолордон калбаш үчүн дагы колокольчикти басып коюңуздар.